Мен жок азыр аттанбай атам. Мен Могул Ош шаарынын мэриясынын биринчи вице-мэри болгон күндөн баштап мен арызымды жазып тапшырганмын. Немеге тиккечи. Мен бул мага деле кереги жок дейм. Ал жерден аттанам, бул жерде жумуш. Мен раз отурдумбу бул жерде уже саясатты четке кагып, мен бул жерде социалдык, экономикалык багытындагы жумуштар өтө көп. Ошол боюнча мен алек болушум керек. Анан мага деле бул эч кандай кереги эле жок бул нерсечи. Ата журт Кыргызстанды Ташкент менен байланыштырып атат да. Сиздин бул боюнча кабарыңыз жокпу? Жок, мен ал боюнча чын айттым. Мен мына саясаттын баарын жыштырдым. Мен азыр только ошол өзүмдүн тармагым боюнча мына реальный сектор, экономика жактан мен жумуштарды кылып атам. Мына даже кайсыл партиялардан кимдер кетип атканын анча-мынча угуп калып атам. Мен тааныштар, тууган, достор. Анан кимге кайсы партия карарын мындай конкреттүү түрдө билбейм да. Кантип билдирүү тарап деле да, ошол кандай жооп бересиз? Мен өзүмө жооп берем. Мен жумушума байланыштуу мен эч кимди мындай чакырып же бирөөнү давай сен могул партияга шайле же могул жардам бер деп айтпадым мен. Талайбек Насырбекович деле собранияларда бүгүн деле бизге катуу эскертүү берди. Элдерде ушундай сөздөр болот экен, соц тармактарда ушундай ар кандай сөздөр болот экен. Ушуну силер мындай эске алып, башыңар менен жакшы ойлонуп, эч кандай мындай админ ресурс деген темадан алысыраак болгула деп айтты.